Наркул Эсенбаева 14 жылдан бери Түп районунда самын чыгарып, аны өз алдынча сатып келет. Айтымында самындын курамына таладагы ар түрдүү чөптөр кошулгандыктан колдонгон адамга зыяны жок. Жеке бизнесин өнүктүрүү максатында ишкер айым Санарип инсан долбооруна катышкан. Санарип инсан долбоорунан биз контент жаратканды үйрөндүк, видео тартканды үйрөндүк. Жана дагы соц тармактарга алып чыгып, самындарыбызды онлайн түрдө сатканга жетиштик. Бүгүндө биз TikToктон, Instagramдан көптөгөн кардарларды таап, ошол жака самындарыбызды сатып жатабыз. Мен ушу Санарип инсан долбооруна катышканыма абдан ыраазымын. Ал жактан көп жакшы нерселерди үйрөндүк. Урматтуу бүгүнкү иш чаранын катышуучулары, Санарип инсан долбоору жаштардын бирдей экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн жана туруктуулугун жогорулатуу долбоору болуп эсептелет. Максаты жарандардын санариптик сабаттуулугун жоюу жана жаңы жумуш орундарын түзүү болгон. Жыйынтыгында өлкөнүн бардык аймактарынан 500 адам окутулган. Бул көрсөткүчтөр пландан 11 эсе көп аткарылып, жаңы жумуш орундары түзүлгөн. 500гө жакын тренинг өткөздүк адамдарга. Адан тышкары телевидение аркылуу, радио аркылуу, интернет аркылуу миллион деген адамдарга маалыматтарды жеткизгенге аракет кылдык. Түшүндүрүп, кантип санариптик куралдарды колдонуп, эгерде бизнес кылсаң кандай жардам бере алат, эгерде туризм кылайын десең кандай жардам бере алат деп, ошондо биз азыр натыйжасын көрүп атабыз. Аткенде 1-2 жыл мурун Booking'ке же Google'га кирип мен конок үй издейт десе таппайт элең. А бул долбоордон кийин азыр ошол жакта конок үйлөр интернетте пайда болуп, алардын доходтору 2 эсе, 3 эсе көбөйө баштады. Биз буну менен токтобойбуз. Кайтасынан буга окшош көп иштерди да жасап келебиз. Аталган долбоордун жыйынтыктоочу иш-чарасында эксперттик багыттардын жетекчилери, долбоордун аткаруучулары, мамлекеттик өнүктүрүү институттары жана билим берүү түзүмдөрүнүн өкүлдөрү алган билимдеринин натыйжалуулугу боюнча маалымат беришти. Python программасын ушул Санарип инсан долбоору кыргыз тилине которуп 76 видео сабак жасап беришкен. Бул видео сабактарды биз бүт 2300 жакын мектептерге таратып бердик. Эми алыстагы окуучулар, мектептеги окуучулар ушундай IT технологияга кызыкса, ошол видео сабактарды алып, өзү үйрөнүп кыргыз тилинде. Маселени анан ушул жылга койгон бир максатыбыз, ушул мектеп окуучулар бүтүргөндө биз Санарип аттестат беребиз деп бир максат коюп атабыз да. Санарип инсан долбоору миңдеген жарандарга санариптик көндүмдөрүн жогорулатууга жардам берип, өлкөнүн санариптик экономикасынын өсүшүнө таасир тийгизген. Жарандарга ыңгайлуу окутуу үчүн санариптик компетенциялар кыргыз тилине которулуп, анын ичинде 100 видео жана 100 презентация мугалимдер үчүн арналган. Материалдар 84 жеткиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, анын ичинде республикалык маанидеги 2 шаарга, 29 калаага жана 453 айылдык аймакка таратылды. Сарагүл Полотова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.